Санариптик экономика мамлекеттин өнүгүшүнүн негизги фактору болуп калды. Маалыматтык технологиялар күн сайын кулачын жаюуда. А бирок өлкөнүн бардык аймактарын интернет менен камсыз кылуу, интернеттин ылдамдыгын жогорулатуу маселеси бар болчу. Эми бул көйгөй да чечилип, Кыргызстандын бардык аймактары жеткиликтүү интернет менен камсыздалат. Санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу Digital Gaza долбоорунун алкагында байланыштын була оптикалык линияларынын курулушу башталды. Бүгүн Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Байтик айылында була оптикалык байланыш линияларынын курулушу расмий түрдө башталды. Ага Санариптик өнүктүрүү министри, Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы, тиешелүү жетекчилер катышты. Аталган долбоор 4 этап менен ишке ашат. Бүт жерлерге ушу буулуу оптика волокно тартылат. Бул Всемирный банктын проекти 18 жылдан бери адабилация этилип келаткан, бирок бул күнгө чейин ишке ашырбай келатыптыр. Мына ушу биздин команда 1 жылдын ичинде чоң жумуш кылып, Всемирный банктын, Дүйнөлүк банктын комплайнсынан өтүп, мына консорциум болгон Кыргызтелеком жана Элкат компаниясы утуп алып, азыр 4000ден ашык социальный объекттерге, андан тышкары айыл өкмөттөргө, школдорго, садиктерге бүт жерге тең ушундай жаңы оптика волокно тартылып, доступный, быстрый интернет берилет. Digital Gaza долбоору 2019 Жогорку Кеңеш тарабынан ратификациядан өткөнү менен долбоорду ишке ашырууга мүмкүнчүлүк болгон эмес. Посольстволорго чейин каттарыбызды жаздык, келгиле дүйнөлүк компаниялар барбы деп. Анан ушу өзүңөр көргөндөй Кыргызтелеком бүт күчүн ушуга жолдоп, бүт техника жабдыктарын баарын даярдап, анан ушу биздин эмеден өтүп, критерийлерден анан ушу долбоорду азыр бүгүнкү күнү утуучу болуп айтылды. Долбоордун общий проекттин суммасы $24 миллион турат. Digital Gaza долбоору Санариптик өнүктүрүү министрлиги тарабынан Дүйнөлүк банктын колдоосу менен ишке ашырылууда. Долбоордун баасы $24 миллион түзөт. Аймактарды жеткиликтүү интернет менен камсыз кылууга шарт түзүлөт. Долбоордун мөөнөтү 2 жыл. Биз 30 жылдан бери Кыргызстан менен тыгыз кызматташып келебиз. Digital Gaza долбоору Кыргызстан үчүн санарипти өнүктүрүүгө жакшы мүмкүнчүлүк. Бул долбоор 2000ден ашык мамлекеттик инфраструктураларга жетиликтүү болот. Мектеп, оорукана, айыл өкмөтү интернет менен камсыз болот. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун колдоосу менен 5 жылдан бери токтоп турган долбоорду ишке ашырууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Кыргызстандын алыскы аймактарын интернет менен камсыз кылууга жол ачылды. Була оптикалык байланыш линияларынын инфраструктурасын Кыргызтелеком ачык акционердик коомунун консорциуму жана Элкат ЖЧКсы тарабынан жүргүзүлөт. Долбоордун алкагында 4000 мамлекеттик мекеме, 200 калктуу конуш интернет менен камсыз болот. Дикас боюнча проектибиз 2 жылга мөөнөтү бар. Анан кийин 3,5 километр була оптикалык кабелди салабыз. Ушул проект боюнча биз Элкат менен чогуу консорциум менен ушул проектти жол менен жылдырабыз. Анан бул жол менен 4000 госструктураларды кошуп, 200 населенный пункттарды биз кошобуз да. Интернетке жеткиликтүүлүктү кеңейтүү жана анын сапатын жакшыртууга багытталган долбоорду расмий түрдө ишке киргизүү алдында тиешелүү жетекчилер долбоордун схемасына кол коюшту. Андан соң чубалгылар атайын жабдуунун жардамында текшерүүдөн өттү. Ошентип долбоорго старт берилип, чубалгыларды мамыга тартуу иштери башталды. Если иши баары нормально болсо, туура болсо, биз уруксат беребиз. Если ичинде кичине үзүктөр болсо, биз уруксат бербейбиз. Азырынакы көрүп тургула. Bir жагы мен текшере турган жагы кирип атат азыр. Экинчиси сырттан келген кабель текшерип атат азыр. Digital Gaza долбоорунун алкагында өлкөнүн эң алыскы аймактарын интернет байланышы менен камсыздоого чоң мүмкүнчүлүк жаралат. Эң башкысы онлайн режиминде мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөргө болгон муктаждык жоюлат.